Ош шаарынан баштап кантип Японияга кирип барганыбызды көрүп тургула. Шаш 5 минутта 5 минутта эң акыркы болуп 5 мүнөт калганда жетишип регистрациядан өтүп кеттик. Кудай кааласа аман эсен самолетко жайгашып алдык. Тыппыйган сонун стюардессалар бар экен. Бизге бардык шарттарын түшүндүрүп, жарым саатта уже тамак бериле баштады. Ысык чай, кофе, ысык тамак. Мындай эле экен, тамактары өтө деле сонун эмес. Жакта кыргызчылык болуп кетти. Эки стюардессадан экөөнү алып койду. 5 саатка жакын учуп, аман эсен Кытайга Пекин шаарындагы эң чоң аэропортко келип кондук. Биз бул жактан дальше Японияга Осака шаарына учабыз. Естественно, чоң аэропортто ушундай суулар бар экен, бесплатный. Күтүү залына келип, кийинки рейсти күтүп баштадык. Wi-Fi жок болгондуга байланыштуу Дарья экөөбүз жатып алып бири-бирибиз менен тааныштык жакшылап. 2 саат сүйлөшүп убакыт өткөрдүк. Кийинки Осака шаарында уча турган самолетко отурдук. Бул жактагы самолет чоң, анан жакшынакай шарттары менен, телевизорлору менен экен. Гарри Поттерди коюп алып көргөнчө дальше учуп жөнөдүк. Бул жактан 3,5 сааттай Японияга учмакпыз. Бул жерде да ысык тамактары чындыгында жакшы экен. Биз көпчүлүк рейстерден көрүп жүргөн Япониянын аэропорту ушундай сонун багаждарды жакшынакай кылып тосуп алышат. Анан аэропорттон биз жашаган отельге келдик. Ушундай сонун отель. Аман эсен келип алдык деп рум-турду жасап, андан кийин бир сыйра жуунуп, таранып, эс алып жатып калдык. Бир аздан кийин көчөгө чыгып, сим-карта салып, курсак тойгозуп, айлана чөйрө менен таанышып келебиз. Эртең бизде экскурсия башталат, андыктан мен менен